Социалдык баракчалардын активдүү колдонуучусу Беспредел KG баракчасынын администратору Автандил Жоробеков 2 айга камакка алынды. Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматында Автандил Жоробеков жалган, чагымчыл жана учурдагы өкмөттү жамандаган маалыматтарды социалдык тармактын колдонуучуларынын арасында жайылтып, массалык нааразылык актыларын уюштурууга үндөгөн. Жоробековго жазык кодексинин 313 беренесинин 2 бөлүмүнүн 2 пункту аймак аралык касташууну козутуу боюнча кылмышка шектүү экени билдирилген. Жоробеков УКМКнын тергөө камак жайына киргизилди. Тергөө жүрүп жатат. Уважаемый Жээнбеков Сооронбай Шарипович, прошу вас обратить внимание на безосновательное обвинение, заключение под стражу. Камакка алынган Автандил Жоробековдун карындашы өлкө башчысына жана жалпы коомчулукка агасынын камакка алынышы негизсиз экенин билдирип, мунун себебин Автандил Жоробековдун бийлик бутактарынын аракеттерине сын айтып жүргөндүгү менен байланыштырган. Хабибулла и Соке вывезли Раима. Коюлган айыпка далили катары Беспредел KG баракчасындагы Хабибулла жана Соке Райымды алып чыгып кетишти дегенди көрсөтүп, жана ал 25 ноябрда элди тынчтык митингине барууга үндөгөнү үчүн айыпташууда. Автандил Оштогу мектептердеги коррупцияны чагылдырган. Ал бийликке чындыкты айтуудан коркчу эмес. Беспредел KG баракчасы аркылуу коомдогу маселени алып чыгып, бийликтин көңүлүн бурууга аракет кылчу. Биз УКМКнын бул аракетин Автандилди сөз эркиндигинен жана оюн ачык айтуу укугунан ажыратуу деп баалайбыз. Через свою страницу Беспредел KG. Беспредел KG баракчасында Азаттык радиосу өзүнүн өнөктөштөрү менен иликтеген бажыдагы миллиондор, карактоо жана калкалоо деген тасмада жарыяланган. 23 ноябрда чыккан постто иликтөөдө айтылган Хабибулла Абдукадыр Райымбек Матраимовду ири суммадагы акчасы менен чыгарып кеткени жана Матраимовду президент Сооронбай Жээнбеков өзү узатканы жазылган. Учак Самаркандга багыт алганы да кошумчаланган. Мындан сырткары аталган баракчада негизинен бийликти сындаган билдирүүлөр чыгып турган. Эми мындай да Социалдык баракчадагы посттору үчүн камакка алуу коомчулукта эки ача пикирлерди пайда кылды. Биринчи кезекте өкмөттү сындагандыгы үчүн жоопко тартуунун өзү мыйзамсыз жана режимдин туура эмес багыты катары кабыл алынат. өкмөт тарапка кандайдыр бир сын пикирлер менен ушундай бир көрүнүштү кое берген болсо, аны чычалабастан эле туура кабыл алыш керек. Ал сын менен чынын айтканда ошол эле чиновниктик тармак, бийлик тармагы өзүнүн ушу катачылыгын наоборот оңдош керек деп ойлоймун да. Ошол эле кезде сөз эркиндигинен ашыкча пайдалануу менен мамлекеттин туруктуулугуна жана тынчтыгына коркунуч жаратуудан сактануу зарылдыгы да белгиленет. Жакшы жагынан таасир болуп, ошо пайдасы тийсин деп дагы аракет кылып, ушу социалдык тармактарга кое берип аткан жарандарыбыз дагы бар. Туура түшүнүш керек. Туура эми кээ учурларда баягы улуттар аралык кооздуккандыкты, же болбосо жердешчиликти, же болбосо бир адамды көрө албастыктын артынан эле ушундай маалыматтарды кое берип атат да. Эми муну карап туруп, эми азыр чынын айтканда, ал тарап туура, бул тарап туура эмес дегендин өзү туура эмес болуп калды бүгүнкү күндөчү. Социалдык тармактарды, анын ичинен Facebooktун активдүү колдонуучуларынын бири журналист Улкан Кожоева болсо, интернет тармактарын туура пайдалануу менен өлкө жарандарынын көптөгөн көйгөйлөрүн чечүүгө болоорун айтат. Бирок жалган маалыматтар, провокациялык посттордун артынан жалпы мамлекеттик коопсуздук коркунучта калбашы керек деген пикирде. Социалдык тармакты туура пайдаланууда көптөгөн көмүскөдө катылып калган маселелер сыртка чыгып, дарегине жетип, ал тургай чечилип да жатпайбы? Бунун эмнеси жаман да? Анан албетте сиз айтмакчы, мисалы демократияны биз тандап алдык, өнүгүү жолунун демократия жолун тандап алдык. Анда сөз эркиндиги башкы орунда турат, бирок ошол сөз эркиндигин албетте мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн кыянаттык менен пайдаланбоо керек. Бул ар бир жарандын милдети. Мисалы элестетиңиз, мен бирөөнүн беделине шек келтирүүгө акым жок. Бул мыйзамда да жазылган. Мына ошондуктан мен ойлойм, социалдык тармакты сөзсүз түрдө өнүктүрүү керек. Сөзсүз түрдө ар ким өзүнүн пикирин айтыш керек. Бирок ошол эле учурда айтылган ой пикир жүйөлүү жана факты менен болуш керек. Маалыматтык согуш дүйнө согушун баштап жиберген. Мына ошондуктан биз аябай мындай аяр мамиле жасашыбыз керек да бул нерсегечи. Анан албетте ар бир адам проблемасы боюнча, мамлекетке сын айтуу боюнча өз оюн толук билдирүүгө укуктуу. Бирок ошол эле учурда ар кандай фейктер чыгып атпайбы? Ар кандай ар кимдин атын жабын алып туруп чыгып, улут аралык касташууга чейин барган фактылар кездешип атпайбы азыркы учурдачы? Бул нерселер сөзсүз түрдө тийиштүү органдар тарабынан көзөмөлгө алынып турулушу керек жана
алар тарабынан мындай кандайдыр бир чектөөлөр коюлуш керек бул нерсеге. Ошол эле кезде Кыргызстандагы акыркы окуялардын баары өлкөдөгү коррупциялык ири элементтердин ачыкталышы менен байланыштырылат. Бишкекте өткөн акцияны улай эле парламентте да маселе көтөрүлдү. Бул ирет президентке импичмент жарыялоо сунуш кылынды. Очень много вопросов, и я думаю, что это все ведет к тому, чтобы нам уже обсуждать об импичменте президенту, о недоверии к президенту, потому что все это делается, я уверена, под негласным контролем верховенства нашей власти. Поэтому я хочу, чтобы мы заслушали Генеральную прокуратуру, чтобы он нам объяснил, и другие структуры, что происходит. Почему международные расследования говорят об одних фактах, а мы все замалчиваем, у нас все хорошо, у нас везде порядок, ОПГ нет, контрабанды нет, наркотрафика нет. Вот. Хотелось бы заслушать структуру, чтобы они взяли на себя ответственность. Что происходит у нас в стране? Почему мы все замалчиваем? Или мы ждем, когда мы все грохнемся? Уже стыдно перед международными различными структурами, которые ведут расследование вместо нас. Журналисты ведут расследование вместо нас. Бирок бир катар депутаттар президент Сооронбай Жээнбековго импичмент жарыялоого эч кандай негиз жок экенин, ал жөнүндө сөз болушу да мүмкүн эместигин айтышты. Мандат ээлери мамлекет башчысы өз милдетин так аткарып жатканын белгилешти. Эгерде чакыра турган болсо Кой Таштагы окуя боюнча да карап коюңуздар. Ал жерде укук коргоо органдарынын командиринин орун басары өлүп атат. Ал жерде бир киши өлтүргөн эмес. Ал жерде групповой преступление болгон. Анын ичинден канча автоматтар, мыйжамсыз автоматтар ошол укук коргоо орган тарабынан алынды. Эмне үчүн бүгүнкү күндө ошол учурда переговорго чыгып, сүйлөшүүгө чыгып жүргөн адамдар укук коргоо органдары чара көрбөстөн, камабастан ээн эркин тайраңдап жүргөнүн дагы биз билип койсок. Сөзсүз билиш керек. Мындай болбойт да. Уважаемая Ирина Юрьевна, вы абсолютно правы в том, что мы должны заслушать силовые структуры генерального прокурора по убийству мошенника Саймати. Но по данным финансовой разведки, по данным финансовой полиции, по данным МВД, все эти средства выводились с 2012 по 2017 год. Слово «импичмент» вы на несколько лет опоздали, уважаемая Ирина Юрьевна. Здесь нужно нам разобраться совсем в других вопросах, но с больной головы на здоровую перекладывать нельзя. Поэтому то, что вы в первой части своего выступления сказали, я поддерживаю, но во всем остальном я с вами не согласен. Почему вы этот вопрос не поднимали при предыдущем президенте? Где все было видно, все было ясно, все были схемы вот эти ясны. Почему-то у вас в этот момент глаза были зашорены. И ваши слова об импичменте, они выражают крайне бессовестную вашу позицию, Ирина Юрьевна. Я до сих пор не выражал своего отношения, не высказывал свое видение ваших выступлений. Но сейчас я просто вынужден, в свете того, что вы несколько дней назад выступили с лживыми заявлениями, безосновательно. Ваши посты в Фейсбуке – это прямая провокация. Ваши выступления в Хой-Таше, когда вы провоцировали население, будоражили разными всякими выдумками. Так нельзя, Ирина Юрьевна. Вы защищаете своего босса, я знаю, но в то же время надо чувство стыда тоже иметь. Реакциясы жоқ, ештеңе болмай қалған жоқ. Депутаттық комиссия түзілді бүгінгі күнде. Ведомствоаралық атайын топ түзіліп, бұл мәселені изилдеп жатат. Анан эми бүгүн эчтеке изилдене электе, эчтеке чыга электе эле келип эле анан импичмент же мындай деген уверенно деп айткан сөздөрүнөн этият болуш керек дагы деген негиз керек. Негиз болуш керек да. Анан мен айтып кетет элем, ушу парламентте турабыз. Бүт Кыргызстанды, элди дагы бир мындай маданиятка чакырбайлыбы? Кайраданчы. Шайладыкпы мамлекет башчыны, президентти. 6 жыл конституциялык мөөнөтү бар, ошо 6 жыл кайрадан шарт түзүп туруп колдоп мамлекет үчүн иштейлик. Сеним көрсөтпөс, импичмент ете бергендин кандай кереги бар деп атам, бүгүнкү күндө актуалдуулугу да жок деп айтат элем. Ошондуктан баарыңыздар ушуга чакырып кетет элем. Бир элибизди дагы ушуга чакырат элек баарына. Предложение. Сейчас прозвучало Кой-Ташские события. Я, наоборот, согласна Кой-Ташские события рассказать, выступить. Единственное, материалов у депутатов нет. Вы дайте сначала материалы, мы ознакомимся с заключением комиссии, а потом уже будем требовать поставить Хорошо, я сейчас отвечу. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.